Сиздин карзыңыз 22 миң болду. Эже көйүп кетти да эмнеге себептен төлөбөйсүз? Төлөшүңүз керек. Болбойт кандай кылабыз? Мына ушундай бул эже суточный квартира иштетет. 6 айдан бери төлөбөйт. 14 квартирасы бар. Курманжандатка 278 дарегинде жайгашкан көп кубаттуу үйдөгү Зуля аттуу аял 9 батирден таштандыга болгон карызын төлөбөй жүргөндүктөн кызматкерлер алгачкы рейдти баштады. Көп кубаттуу үйдүн тең жарымындагы батирлерди күнүмдүк ижарага берген аял тазалык ишканасынын кызматкерлерин көз келбей оройлугун көрсөттү. 22 миң сомдон ашуун карызы бар жеке ишкер мекеменин рейдке барган көзөмөлдөөчүлөрүнө 10 миң сомдон ашуун каражат берсе дагы өздөрү төлөбөй жүргөндө айыптап кутулуунун жолун издеп жатты. Зуля аттуу аял ишкананын кызматкерлери атайлап жашоочулардын санын көбөйтүп койгондугун билдирип, кааласа төлөм жүргүзбөй тургандыгын айтып коркутту. Айымдын иш аракетине коңшулары дагы даттанып, ар бир батирге бир күндө кеминде 4төн ашуун кардар келерин тастыктады. Sen lişten mesela 12 ming so'm akça berganman. Lişten mesela 10 ming so'm akça berganman. Qanday siz yoksa qarzdan sizga men qarzdan bergan. Lişten sen bana 12 ming berganman. Правы? Жалган сүйлөчү. Сен неме сүйлөп, атын издемей. 10 адамдар жазды. 12 адам. Мен албайм, сиз суточный, мына жерде толуп турасыз. Бардыгы Бир токмонес канча килограмм төлөйсүз? 14 квартираң бар. 14 квартира ким төлөйт? Сиздин даштын тиякта корпорацияда ачыкка чыгып кет. Акчаң гана төлөбөйсүңбү? Mesela 14 квартираң карызын төлө де, сутуш иштетесиң, уялбайсың бе? Кандай мен уялам, силер акчаны алып Харам иштетесиң, харам иштесиң, адам төлөп кой. Ашып келсе бир 4 адам, 5 адам болсун. Мен ашып келсе 4 адам кириши мүмкүн. Адан ашып кирбейт да. Кирсе, ал дагы каждый день кире бербейт. Эже сиздин карызыңызчы мына жерде жазылып турат. Июндан баштап, июндан кийин сиз акчаны качан бересиз? Конечно, 12 адамдан жазса мен кантип төлөйм ар бир адам 12 адам. Кантип төлөйм мен 12? Мен барып айттым, мен халыча кантип берем 12 адам керек. Мисалы бир үйгө ошо 9 бир квартирага күнүнө болжолдо канчадан берип чыгат? 100 адам чыгат. Топтуда эркек деген жайы Өзбекстан, Казакстан топтуда. Рейдтин жүрүшү 1 жылдан бери чыгарган таштандысына акча төлөбөгөн абоненттердин ар бирине уюштурулду. Ленин көчөсүндөгү 343 көп кубаттуу үйдүн 18-батиринде Ош шаардык сотунда юрист болуп иштеген жарандын үйү экендигин кызматкерлер айтат. Үй ээси дээрлик 5 жылдан бери таштандыга болгон карызын төлөбөй жүргөндүктөн 10 миң сомдон ашып кеткен. Рейд чоң суммадагы карыздары бар абоненттерден акчаны өндүрүү максатында жүргүзүлдү. Кардарлар коммуналдык кызматтын акысын төлөөдөн ар кандай шылтоолорду айтып баш тартып жатты. 1 жыл төлөм жүргүзбөгөн жарандардын ишин сотко өткөрүлөрүн айтып да төлөтө албаган учурлар көп. Бул дарек улица Ленина 343 үй, 18-квартира. Хозяин дайым эле сотко берер эле мен төлөбөйм деп жүрүп. Канча убакыттан жүрөйлүк? Уже бунуку 10.965 сом болду. Значит 5 жыл, 6 жыл. Иштейм, адвокат болуп иштейм деди эле, бирок аты жөнүн билбейм. Бул башка бир орустун фамилиясына жазылып жүрөт, эмес үйүнө өткөрүш болуп турат. Ошо 10.965 сом карыз бар. Төлөбөгөн боюнча телевидение менен рейтинг кылабыз да. Качан төлөп койсуң? Юристтерге өткөзүп бердик. Юристтер эми через сот неме кылат да, сотко барып ошо неме кыласың. Хорошо? Үйүңөрдү аргеске салабы сот кандай чечим чыгарат, шаардык кеңеш, шаардык сот. Бирок төлөп коюш керек да, бул ыйманга да жатпайт да. Таштан тазалык үйдөн башталат дегенде таштандыкты эмес, таштан төлөп коюш керек да. Жыйынтыгында көрдүңүздөр, Ош шаарында жашаган жарандар ушу таштандыга төлөбөй карызы көп жарандарга келип үйлөрүн тыкылдатканда, эшигин ачканда азыр болгону якан өзүңүздөр көрдүңүздөр, ушинтип бизге төлөшпөйт. Өзү жашап туруп, таштандыны эч жака үйүнө жашап туруп таштанды ыргытышат дагы, анан төлөөгө келгенде качышат да. Коммуналдык кызматка кайдыгер мамиле жасагандардын катарында жогорку кызматта иштегендер четтен чыгат. Ар бир абонент үчүн төлөм болгону 25 сомду гана түзөт. 2012 жылдан бери өзүн каржылап келе жаткан мекемеге өткөн жылы 25 миңден ашуун абонент кошулган. Калада расмий 300 миң адам бар экендиги жазылганы менен иш жүзүндө миллионго чукулдап жаткандыктан таштандылардын көлөмү 3 эсеге чейин көбөйгөн. Тазалык ишканасы 255 миң абоненттен 10 айдын аралыгында 104 миллион сом чогулткан. Кардарлардын санын жана төлөмдөгү бааны көтөрүү зарылдыгы бар экенин мекеменин жетекчиси билдирди. Ошолор даже бекитип келип бул жерге келип уруш кылып кетишет биз мененчи. Ошо бул төлөмдөр жакшы төлөнбөй атат. Биз азыр элдин карызы бир 14 миллиондон ашып калыптыр. Эми бул деген да биз Ош тазалык ишканасы үчүн чоң акча.
14 миллион сом. Эми бул 14 миллион сом деген акча бул эми бир адам 25 сом. Ошондо төлөшпөй качкандыгынан байланыштуу ушундай көбөйүп атат. Эгерде адамдар өз убагында төлөнсө, мында дебитордук карыз өспөйт болчу. Андан дагы сырткары адам санын бекитпей толук бериш керек. Себеби бизде азыр ошол эле ачыгын айтышыбыз керек. Мына чет мамлекеттен келип окугандар аябай көп. Себеби бир үйдө 10-15ге чейин квартира бергендер көп. Коммуналдык төлөмдү чогултуу үчүн рейдтер тынымсыз уюштурулат. Таңерте түн уйкусун бузуп жумушка чыккан кызматкерлердин майнасы шаардыктар берген төлөмдөн көз каранды. Андыктан ак эмгек кылып жаткан жумушчулар үчүн тазалыкка келген төлөмдөрдү өз учурунда беришсе дешет. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.